Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Президент Бишкектеги Борбордук мечитке барып, ооз ачар өткөрдү. Бүгүн 7 апрелде президент Садыр Жапаров Бишкектеги Имам Саракси атындагы Республикалык Борбордук мечитке барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалымдалгандай, мамлекет башчысы намаз окуп, ал жерде болгон мечиттин бардык жамаатына ооз ачар өткөрдү. Ошол жерде Садыр Жапаров чогулгандардын алдында кыскача сөз сүйлөп, аларды ыйык Орозо айы менен куттуктады. Ал ыйык айда Кыргызстандын эли жасаган жакшы иштери көбөйүп, өзүрүн көрүшүн, үй бүлөдө коомдо тынчтык жана достук бекемделе беришин каалады, деди Султанбаев. Президент Жапаров адамдын руханий жана ар тараптуу тазаланышына өбөлгө түзгөн чыдамдуулук, тоскоолдук сыяктуу баалуулуктар жогору коюлган бул өзгөчө учур экенин белгиледи. Дал ушул принциптер адамдарды бириктирип, борукел, кайрымдуу кылып, көп улуттуу коомдо тынчтыкты жана ынтымакты сактоого салым кошот. Кыргыз элинин бардык жакшы ниеттери, жакшы ойлору ишке ашсын деп баса белгиледи мамлекет башчысы. Булак Суперкежи. Мигранттардын балдарына өкүл дайындоону жеңилдетүү каралууда. Убактылуу камкордук алынган балдарды сотко чейинки тартипте мыйзамдуу өкүлгө өткөрүп берүүгө уруксат берүү сунушталууда. Бул тууралуу Бакыт Тодогелдиев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында буга чейин үймө-үй кыдырууда 92 000 бала мыйзамсыз өкүл дайындалбай жашап жүргөнү аныкталган. Учурда балдарына мыйзамдуу өкүл дайындабай миграцияга чыгып кеткендер көп. Натыйжада балага медициналык кызмат көрсөтүлбөй, паспорт ала албай, аскердик каттоого тура албай калууда. Баланы алып калган адам анын ата-энесинин кызыкчылыгын камсыздап бере албайт. Анткени кол коюп берип, чечим кабыл ала албайт. Бала мамлекеттик кызматтарды толук кандуу ала албай, көйгөйлөр жаралгандыктан турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын саны көбөйүүдө. Натыйжада кайра эле мамлекет тарабынан иш алып барууга муктаждык жаралат. Анткени балдар жөнүндө кодекске ылайык ар кандай жагдайдан улам ата-энесинин көзөмөлүсүз калып, мамлекеттин карамагына өткөн балдарды жетимдерди камкорчуга, асыруучуга же интернатка жайгаштыруу зарыл. Кээде ата-энелер нотариус аркылуу ишеним кат таштап койгон учурлар кездешет. Бирок ишеним кат аркылуу ата-энелик милдетти берүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан мигранттар айыл өкмөткө арыз жазып, анын негизинде сотко чейин мыйзамдуу өкүл дайындаса боло тургандай токтом сунушталууда. Буга чейин ал иштер сот аркылуу жүргөндүктөн көптөр ал процедурага кайдыгер карап келишкен, деди Тодогелдиев. Ошондой эле ал мыйзамдуу өкүл болгон жаранга ата-эненин милдети жана жоопкерчилиги дагы өтөрүн кошумчалады. Чүйдө оозу, көзү, колу бутус коштолгон киши 12 саат бою талаада жаткан. Шектөөлөр кармалды. Чүйдүн Ысхата районундагы талаада 12 сааттан ашык убакыт оозу, көзү, колу, буту денесиз коштолгон жаран жаткан. Шектөөлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 4 апрелде саат 14:00 Алга айылына жакын жердеги суу сактагычтын жанындагы талаада жергиликтүү тургун жерде жаткан жана скотч менен оролгон адамды көрүп, дароо милицияга кабарлаган. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери тарабынан анын 1989-жылы туулган жаран экени аныкталган. Анын оозу, көзү, колу, буту денесиз коштолгон абалда болгон. Бошотулган жаран арыз менен кайрылып, 3 апрелде саат 20:00 чамасында Бишкек шаарында белгисиз адамдар менен жолугуп, өздөрүн мурда сатыкка коюлган Range Rover үлгүсүндөгү унааны сатып алам деп тааныштырганын билдирген. Достоевский жана Анкара көчөлөрүнүн кесилишинен жолугуп, бул адамдар өлтүрөм деп коркутуп, күч колдонуп, скотч менен ороп, унаанын документтерин, 50 000 сом акчасын жана iPhone 11 Pro телефонун алып кетишкен. Ал эми Range Rover унаасын белгисиз тарапка алып кетишкен. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 1998-1994 жылы туулган кыз киши кармалган.
Ал эми унаа Ош облусунун аймагында аныкталган. Булак Серепкежи. Кытай Украина боюнча Батыштын көрсөтмөсүнө катуу жооп кайтарды. Батыш өлкөлөрү Пекинге Украина маселесинде кандай позицияда болушу керектигин айта турган абалда эмес. Бул тууралуу Кытайдын Россиядагы элчиси Чжан Ханхуэй Известияга берген маегинде билдиргенин РИА Новости жазды. Батыш Кытайга көрсөтмө бере алчу айрыкча жоопкерчиликти ага жүктөй турган статуста эмес, деди элчи. Ал ошондой эле жаңжал башталгандан бери Пекин аны тынчтык жолу менен жөнгө салуу демилгесин көтөрүп, эки тарапка тең курал-жарак бербегенин белгиледи. Мындан тышкары дипломат Россиянын Тайванга карата позициясы Кремлдин орой күч саясатын актаган ири державалардан коркпой турганын айгинелейт деп кошумчалады. Бейшемби күнү Си Цзиньпин Макрон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Украина кризисин чечүү үчүн эч кандай сыйкырдуу даба жок экенин айтып, тараптар чыр-чатакты токтотуу үчүн тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо, өз ара ишенимди бекемдөө үчүн шарттарды түзүшү керектигин айткан. Булак Спутник Кежи.